Мынтип жерге асфальт төшөлгөнү же төшөлбөгөнү байкалбаган жол Баткен районундагы Кара Токой Бозадыр жолу. 3 чакырымды түзгөн жолду асфальттоо иши өткөн жылы башталган. Бирок башталбай жатып иш кайра токтоп калган. Эми мынтип жол бүтпөй жатып, алгачкы төшөлгөн жагы бузулууда. Эми быйыл эле бузулуп жөнөдү. Эми кышка кийинки немеде кышта көтөрүлүп же бузулуп жок болот да бул. Бу астыга шебен сабадылар же бир нерсе калган жоктор. Жука эле салып койдулар өзү. Жолдун сапаты начар болгондуктан аңкыр чуңкурлар пайда болууда. Ананда жука төшөлүп, аз убакытта эле асфальты чөгүп, жол мурдакы калыбына түшкөн. Унаа өткөн сайын чаң сапырылып, жолдун асфальтталганы да байкалбай калган. Жолдордун акыбалы начар, сапатсыз курулуп атат. Айыл ичинде жаңы курулган жолдагы тар болуп, бузулуп баштады, бүтө элек. Бозадырдан Баткенге чейинки жолдагы чукур болуп, яма болуп кеткен, бузулуп. Машиналар жүрүшүгө начар, бардык машиналар бузуп. Кайдагы шагалды алып чыгып эле, ташын тегип ташадан, бүтүмдү кошуп, холодный эмени куйду да. Бул энди канчалык шылайт, бирок качествосы начар. Бияк карадан улаш керек, бул энди билбейм качан улап. Биягы улагыча биягы дырап кетти да. Айылдын ичинде ошондой болду отоптар. Бияка карап кеткен. Жол начар. Бул облустук жол тейлөө мекемесинин карамагында турат. Аны асфальттоо демилгеси өткөн жылы башталып, 1 чакырымына кара шагыл төшөлгөн. Акча каражаты аз каралгандыктан асфальт эмес эң арзан болгон кара шагыл менен бүтүрүүгө аргасызбыз дешет жол тейлөө кызматкерлери. Азыр бүткөрүлгөн 1 чакырым жолго 1 миллион 300 миң сом каралган. Эгерде асфальтталса 5 миллион сомдой акча кетмек. Былтыр калган сол кара шагыл ол элдер тура эмес үчүн атат. Кара шагыл өзү барын текшерип көрдү анын бардыгы. Өз сапаты өзү ошондой кара шагыл. Мына кытайларды көрүп алып эле бардыгы эле жабышып атпайбы? Бизге эч ким рахмат айтпай атат. Бардыгы эле урушуп атат. Акча каражаты жетишсиз. Ошончудан алиги эң арзан баадагы болгон нерсе да ол кара шагыл. Ол өзү сапаты ошондой, бардык жерде эле ошондой бизде. Баткен районунун аймагында мындай жолу оңдоого муктаж 35 айыл бар. Анда 100 чакырымга жакын жол болсо, жыл сайын 3 чакырым жол планга киргизилет. Быйыл аталган Кара Токой Бозадыр жолунун 1 чакырымын асфальттоо пландалууда. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дижалиулу, Ынтымак, Баткен району.